Мен киришке укугум барбы, мэр бар катары. Жокпу, мени дагы киргизбеди. Кызматка деп элди кыйнап, элди бөлүп жарып, андайга жол бербешибиз керек, урматтуулар. Өзү 140 миң болгон Оштун шайлоочулардын тизмесине дагы 40 миң адам кошулса, албетте бул манипуляция жана фальсификация. Шайлоо процессине тартылган кызматкерлердин иши менен мындай кылайлычы, шайлоого даярбызбы? биз бүгүнкү күндө шайлоого даярбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Талайбек Насырбекович, урматтуу Ош шаарындагы мамлекеттик органдардын жана өз алдынча башкаруу органдардын, ар кандай тармактардын, муниципалдык мекемелердин жетекчилери жана биздин шайлоо комиссияларынын төрагалары жана мүчөлөрү. Талайбек Насырбекович белгилеп кеткендей, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Ош шаарындагы кеңешинин депутаттарынын кайталап шайлоосу дайындалды. Анын себептери бар, ал жөнүндө дагы сүйлөшөлү, талкуулап алалы. Бул маселени кайталап шайлоонун календары боюнча кече түн ичинде талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аяктады. Жалпысынан 9 партия, мурдагыдай эле 9 партия өздөрүнүн талапкерлеринин тизмесин көрсөтүштү. Азыркы учурда шайлоо комиссиясында 10 күндүн ичинде бардык документтер текшерилип, каттоо жүргүзүлөт. Анан кайталап шайлоонун бул жерде эрежелери бар. Эгерде талапкерлердин иш аракеттери ушул шайлоону жараксыз деп табууга себеп негиз болсо, анда андай талапкерлер кайталап шайлоого катталбайт деген эрежелер бар. Ошол маселе абдан каралат. Аймактык шайлоо комиссия тийиштүү чечимдерди чыгарат. Анткени берилген тизмелерде биз байкап атабыз, ошондой талапкерлер мурда ар кандай бузууларды жазаган талапкерлер дагы жүрөт деп аймактык шайлоо комиссия алдын ала билдирип атат. Билдирип атат, 3,5 миң жаран тизмеден чыгарылды ушул кыска мөөнөттө. Дагы бул иш улантылыш керек. Шайлоочулардын тизмесин тактоого биздин шайлоо комиссияларга жана мамлекеттик каттоо кызматына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар жардам бериш керек. Мен ойлойм, бул жерде бардык жана муниципалдык, территориалдык тийиштүү башкармалыктар жардам берип, бул анткени аларда так маалымат бар, ким фактически ошол жерде каттоодо турат жана фактически ошол жерде жашайт. Бир квартирада 37ден катталган адамдар чыкты деп. Буларды ошо квартирадагы учетко койгондо же болбосо ашыкча мыйзам тургандарды тазалоо кимдин иши? ГРЭСтин иши да турабы? Ким жоопту? Мамлекеттик каттоо кызматы албетте буга күнөөкөр да, өзү дагы, мен ойлойм, өзүнүн катасын өзү дагы оңдош керек. Бирок биз укук органдарында дагы ошол борбордук деңгээлде бул маселе талкууланган, ички иштер министрлиги менен биз анализди көрсөткөнбүз. Шайлоочулардын тизмесине былтыр, мисалы, мен айтып кетейин, 41 миң жаран массалык каттоого турган шайлоонун алдында, февраль айында. Бирок биз борбордук шайлоо комиссиясы, албетте биз өзү 140 миң болгон Оштун шайлоочулардын тизмесине дагы 40 миң адам кошулса, албетте бул манипуляция жана фальсификация. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясы тийиштүү кат жөнөткөн мамлекеттик каттоо кызматына. Бардык ушул резина квартира деп койгонбуз. Резина квартираларда каттоодо турган жарандарды шайлоочулардын тизмесине киргизбеш керекпиз. Буну өзгөчө категория кылып бөлүп, анан укук коргоо органдар, эсиңизде болсо, тергөөнү башташкан ошондо.
укук органдар ошол укукту баа бергенге чейин, тергөө аяктаганга чейин шайлоочулардын тизмесине киргизилбеш керек деген биздин позиция болуп, ошого ылайык алар шайлоочулардын тизмесине киргизилген эмес болчу. Анан укук коргоо органдарынын иш аракетинин натыйжасында 19 000 жаран ошол 1-2 айдын ичинде кайра өздөрүнүн арызын чакыртып алышкан. Алар түшүндүрүү иштер жүргүзүп атышты. Бирок ошол эле учурда мисалы Ош шаары боюнча 10 000ден ашык жаран мисалы адрестик жанагы базада турат каттоодо. Шайлоочулардын тизмесине бирок киргизилген эмес. Бирок айрым учурларда шайлоочулардын тизмесине мурдагыдан дагы азыркы жаңы дагы шайлоочулар кирип кетиптир. Биз буну анализ кылып укук коргоо органдарына бердик. Алар тергөө жүргүзүп, ошол мисалы кожоюндун, квартиранын кожоюнун макулдугусуз каттоолор бар экен. Жакын жайгашкан райондордон мыйзамсыз каттоолор бар экен. Ошонун баарын укуктук баа берилип, анан чыгарыш керек тизмеден. Азыр мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери мага билдиргендей, азыр дагы бир норма киргизилип атат. Жобого жанагы эгерде квартиранын, үйдүн кожоюнун макулдугусуз киргизилген болсо, жарандар анда кожоюндун арызы менен ал адамдар пропискадан ошол макулдугусуз, тиги жарандардын макулдугусуз чыгарылса болот деген. Анткени азыр жана норма бар экен, катталган адамдардын макулдугу керек деп. Кичине ошого байланыштуу тоскоолдук болуп атыптыр да. Анан ал норма дагы кирет, бирок мен ойлойм, мамлекеттик каттоо кызматы өзү дагы тийиштүү иш алып баш керек. Анткени мыйзамсыз болгону былтыр кызматтык териштирүүнүн алкагында так тастыкталган, туурабы? Тийиштүү кызматкерлер жана дисциплинардык аларга дисциплинардык чаралар көрүлгөн. Мен ойлойм, абдан жумшак болуп калганго, ошондуктан 1 жылдан ашык бул иш абдан мындай жай жүргүзүлүп атат да. Мен ойлойм, буну эффективдүү эле оперативдүү жүргүзүш керек. Жакында эле шайлоо өнөктүгү өткөндүгүнө байланыштуу мына бардык добуш берүү участоктору тийиштүү материал техникалык жактан байланыш каражаттары, электр жарыгы менен камсыздалып, шайлоо процессине тартылган кызматкерлердин иш мезгили. Мындай болчу, шайлоого даярбызбы? Биз бүгүнкү күндө шайлоого даярбыз. Ар бир участокто материал техникалык жактан тийиштүү жетекчилерге тапшырма берилди. Электр тармагы боюнча жанагы пожарный санитария боюнча дагы бүт шайкерчиликтер каралып, эпидемиологиялык ситуацияны эске алып, ошол күнгүгө биз даярбыз шайлоо өткөргөнгө. Материал техникалык жактан уюштуруп, жардамдуу көмөктү көрсөтүңүздөр мыйзам чегинде. Анан барып баягы шайлоо күнү кечекине барып отуруп алып, анан эмеге кылбагыла. Шайлоого чейинки өзүнүн убактыда барып материал техникалык жактан уюштуруу маселелерин гана жардам берет. Анан мэриядан бөлүнгөнмүн деп туруп шайлоо күнү барып алып, кээ бирки жетекчилер отуруп алып атасыңар. Ошондой мыйзам бузуу болбосун. Ошондой мына участкалык шайлоо комиссиянын төрагалары, төрайымдары отурасыздар. Шайлоону өткөрүү ошол жерде участкада сиздердин ишиңиздер да, мыйзам чегинде. Мен киришке укугум барбы, мэр бар катары? Жокпу, мени дагы киргизбеди. Силер да жокту ошол жерде шайлоону өткөзүү боюнча атайын комиссия менен отурасыздар. Сиздердин милдетиңиздер шайлоону өткөзүү боюнча. Булар мына азыртадан ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу биздин ишибиз, шайлоону материал техникалык жактан уюштуруп берүү жагы. Ошо ишибизди кылайлы да болду. Шайлоого жүрүшүнө аралашка биздин эч кандай эмебиз болбошу керек. Түшүнүңүздөр да жетекчилер ушуну карагыла. Шайлоо күнү кирбегиле участкага, барбай деле койгулачы ошол жака. Ишиңерди кылгыла болду. Булардын кол койдургула эмеге актыга. Бардык кемчилдик жок, биз жардам бердик деп туруп ар бир
уйктун жетекчилери кол коюп берип койгула. Мен ошондо ар бир 78 участка боюнча тең заңга боюнча билейин мына. Эмне кемчилдик бар, даярбызбы, даяр эмеспи жок. Болду. Ишиңер бүткөндөн кийин басып бармаган. Тиешеби адамдар өздөрү карап алат. Ортадан реакция жасагыла да. Бүгүнкү ишти эртеңки калтырбагыла. Коргондары. Ушудан баягы кичинекей нерседен башталып, анан эчтеке дебет экен, реакция болбойт экен деп туруп, анан чоң нерселерге айланат да. Ошон үчүн укук коргоо органдары менен мен дагы сиздерден суранычым, талабым ушундай мыйзам бузуу болсо убагында жоопко тартып, азыр атайын спецслужбалар да кирет. Бүт суранып атабыз азыр. Азыр башкача шайлоо өткөзөбүз, Кудай буйруса. Бардыгын. Ким мыйзам бузса сөз жоопко тартылат. Мына кече көрдүңөр массалык маалымат каражаттарынан президент, урматтуу президент өзү кабыл алып, мага өзүнчө тапшырмалар берилди да. Ошон үчүн бизге бардыгы таза, ачык, айкын өткөнү керек. Акылбы мына эме ким шаардык билим берүү башчысы Сатан Юсуповна ар бир мектеп жетекчилери менен өзүңүз жыйынды өткөзүп, тапшырма берип туруп, мыйзам бузуу болбосун ошол жерде. Biz көбүнчө мектептерде өткөзөбүз эмелерди, шайлоолорду. Ошол жерде участкалык шайлоо комиссиянын иштерине аралашпасын мектеп жетекчилери. Көмөк көрсөтсүн болду. Мына шайлоо боюнча бирдигине да кийлигишпесин. Макулбу? Анан кандай маселе болсо, мына эменин сиздер дагы бизге убагында маалыматты берип туруңуздар, шаардык мэрияга дагы. Ошондо мыйзам бузуу тоскоолдук болуп, алдын ала бардык иштерди азыр мен мына тиктин төрагасы менен да сүйлөштүм. Бүгүн кабыл алып сүйлөштүк. Эмне маселе болсо бизге дагы убагында жеткизип тургула. Бардыгыбыздын милдетибиз шайлоону таза, биргеликтүү өткөзүш. Негизсиз арыздарды дагы мына коргоо органдары турсуздар бизде ишенген мамлекеттик орган сиздерсиздер. Да арыз негиздүү болсо карап, сөзсүз ага мыйзам чегинде катуу чараларды көрөлү биргеликте. Туурабы? Нуржан Карманбековна. Анан негизсиз арыздарды катуу караш керек. Мен шаар башчысы катары кечээки 27 участка боюнча деди да. Кээ бир жерлерде да одоно мыйзам бузуулар бар. Макулбуз. Кээ бир жерлерде паланча талапкер анан жерде жүрөт деп туруп дагы бар жокко чыгарды да. Эми бул мезгил тарых басым берет. Ким туура эмес чечимдер кандай болсо ал сөзсүз жооп бериш керек да. Эми мындайга. Ошон үчүн мына сиздердин Улуттук коопсуздук комитетинин иши ушул нерселерди бардыгын алдын алуу боюнча. Ушул мына уят болбойлучу Ош шаарынын эли, активи кайра ушул мамлекетке зыяныбызды келтирип, ушунча миллиондогон акчаларды кетирип, шайлоону эме кайра бузган токтотойлу. Менин суранычым, талабым уят бул күндөрдө өтөт, бардыгы шайлоону таза өткөзүп берели. Калганы Кудайдан бардыгы ким депутат болот, ким шайланат, ким мэр болот, ким башка жетекчи болот, ал бардыгы Кудайдын колундабыз. Ага жүгүргөн эмес, буйруган деп коет. Кимге бирөөнүн пешенесинен буйруган кызматка деп элди кыйнап, элди бөлүп жарып, андайга жол бербешибиз керек, урматтуулар. Акылуу мына азыр мен тиктин жетекчисин кабыл алып айттым. Мына бүгүн биринчи жолу көрдүм, биринчи жолу эме кылып. А мурун кандай болгон? Мурун бардыгы ушул жерде шаардык мэриядан башталат эле, ошо тиктердин жетекчилеринен ошолордун мүчөлөрүнө аралашып атып, мына партиядан өзүмдүн адам, өзүм киргизем, өзүм төрага кылам, катчы кылам деп атып, мыйзам бузуу бардыгы. Мына мен азыр айттым, бириңе да аралашканым жок деп. Туурабы? Эми требут этебиз бардык нерсени таза өткөзүштү. Ошон үчүн мен да сураныч да бардыгыңардан. Бир да партиянын кызыкчылыгын ойлобой, менин дагы кызыкчылыгымды ойлобой, шаар башчысы катары элдин кызыкчылыгын ойлоп, таза шайлоону таза өткөзүп берели. Мына сиздер ушуга катуу туруп бериңиздер. Мына бүгүнкүдөн 1 ай убакыт калып атат, 1 айдан дагы аз. Түнү күнү иштеп, ким бир тарап эме кыла турган болсо, кызыкчылык ойло турган болсо, негизсиз арыздарды жазгандар болсо да аларды дагы жоопко тартыш керек. Бардыгы. Азыр мына арыз эле көбөйтө турган болсо, азыр биринин үстүнөн бири башталат. Эртең бул дагы шаарыбызды, мамлекеттин коопсуздугуна сөзсүз зыяндар болот. Сөзсүз арыз жазган адам дагы негизсиз арыз жазса, ошол жоопко тартылыш керек. Мен бир гана ушуну силерден суранам. Талабым ушул. Мына негиздүү арыздар болсо дагы кайталайын, аны сөзсүз биргеликте жоопко тарталы.